Буга чейин 6 баласы үчүн жөлөк пул катары айына 8640 сом алып келген Нургүл Чомоева учурда андан 3 эсе көп кирешеге ээ. Бирок күндөлүк керектүүлөрүнө кең кесир жеткен мындай сумманы табуу оңой олтоң эмес. Андан калса социалдык келишим аркылуу алган 100 000 сомун башкаларга окшоп соодага салбастан кичимекени Жумгал районуна жатыраак аарчылыкка жумшады. Бул чарбачылыгын 20 бал чилекти сатып алуу менен баштап бүгүнкү 40ка жеткирди. Ошого жараша өндүргөн балынын көлөмү көбөйүп, бир сезондо 1 тоннага жакындайт. Анысы даамдуулугу менен өзгөчөлүктөн кардаларды алыстан издеп убара болбоду. Мурунку пасояга караганда күнүмдүк постоянно болуп турат экен да, элдердин баары көмүп калышты, таза бал деп келишет. Магазиндерге өткөзөбүз, продукцияны ошол жактан ала алабыз. Балдардын кийим кечесине, азыр Кудайга шүгүр. Дагы көбөйтүп алсак деген ниетибиз бар. Анткенен аарчылыктын түйшүгү татаал. Жаз жайларында улам жер тандап, гүлдүү аймактарды которуп турбасаң, мээнеттин көбү текке кетери турулуу. Ушундан улам каарманыбыздын өмүрлүк төгөйү 80 бал чилекке ылайыкталган көчмө вагонетканы жасаган. Бири-бирине өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк мындай биргелешкен эмгектин натыйжасында өздөрүнө таандык продукциянын каны жерге тамбайт. Ошондой эле Чомоевдордун жедеши Бактияр Мамурбаев да жумгалыктарга чоочунураак балык чарбасын жандантууда. Ал колуна тийген 100 000 сомдун 75 000-ине форель балыктарын жана 25 000 сомуна жем сатып алган. Күн тынымынан, түн уйкусунан калып, ийгиликти камсыздоонун камын көрдү. Саргара жотсоң, кызара өртөсүң демекчи, анысынын акыбети айтып, азыр чарбачылыгына кошумча атайын эс алуу жайына да ээ. Андан эл аягы үзүлбөгөндүктөн кардаларды тейлөө боюнча да азыр көптүр тажрыйба топтоодо. Айтымында ушул ишкерлигинин ар тараптуу өнүктүрүүгө эми 100 000 сом аздык кылчудан. Андыктан учурда үстөгү жок 200 000 сомдук насыя алуунун далалатын жасоодо. Эгер адамдын идеясы боло турган болсо, бир жакшы негизде мындай иш кылам деп иш планы боло турган болсо, негизинде бул иштеп кеткен жакшы ошо соцконтракт негизинде. Бирок менимче бул дагы азыраак, бир аз менин оюм боюнча бул бир аз көбүрөөк кылып бере турган болсо, ушул акчаны көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт беле деген ой да. Эске салсак, социалдык келишим долбоору пилоттук негизде мындан 4 жыл мурун дал ушул Жумгал районунда тушоосун кескен. Ошондо бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы өрөөндөгү калктын айырылуу катмарындагы 50 үй бүлөгө 50 000 сомдон колдоо көрсөткөн. Ал эми 22-жылдан баштап 436 жаран соцконтракт алып келатат. Бизде бийик тоолуу район болгондуктан бизде көбүнчө мал чарбачылыгы боюнча да, ошо боюнча иштеп келеш. Быйылкы жылдын эсебинен 2025-жылдын эсебинен соцконтрактка 140 квота берилди бизге. Чынында эле тутумуна Жумгал районуна кирген Нарын облусунда жөлөк пулдарын социалдык келишимге алмаштыргандардын 70% малчылык, 20% жакыны өндүрүш жана 10% жете бербегени калкка кызмат көрсөтүү менен алек. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.